Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бабул хияру ру'я. Бул берки хияры шарттан айырмаланып, бул тандоо ыктыяры ошо сатып алуучунун тандоо ыктыяры болот. А тигинден айырмасы ал тандоодо шарт кылат да. А бул жерде шарт эмес. Көрүү ыктыяры. Бул көрүү ыктыяры да. Мына шарт эмес экен. Азыр биздин соодаларда тандоо ыктыяры барбы? Тандоо Сатып алуучуларда Жок, кээ бир жерлерде бар. Бар. Кээ бир жерлерде жок да. Көбүнчө жерлерде жок андай. Жок да, көбүнчө. Алдың болду дейт да. Ишенбейт да. Размер алмаштырып берем дейт кээ бирлери. Саттым болду дейт. Размерме алмаштырып берем дейт да. Кээ бир жерде жазып да коет го, баягы 3 күнгө чейин болот депчи. Телефон саткандар кылбайт аны. Телефон сатканда хыяр айып коет да. Басып түшөт. эми ал үйгө алып барып туруп анан алып келсе албайт да. Албайт, Бул жерде турат базарлардачы. Өзүң бузуп алдың деп коет да. Мен жакшы саткам, жакшыраак карап алдым. Же эгерде мындай телефон ичинде системный брак болуп турган болсо, аны карап беришет. Карап беришет да. Карап берет. Эгер үйүнө алып кетип колдонсо да карап беришет. Жакшы экен да. Бар Бар экен да бизде. Мысалы, жақында мен видеокамера сатып алдым, жаңағы камера наблюдения. Коробкасы, чек, документтер сақталған болса, заводской брак болса, алмаштырып береді екен. Заводской өзінде айда тұрғандағы айып болса, алмаштырып береді екен да. Бирок шарт қояды, жаңағы чек, документ, коробка барлығы болуш керек. Хияр айыпқа кирет да. Сонда бара биздики практикаланып атат. Кеттик. Омен эштаро шай'ан лам яроху. Кимде ким ошол бир нерсени көрбөй эле сатып ала турган болсо, фэлбай'у жаизун. Анын соодасы жакшы, дурус болот дейт. Бул да жайыз деди, бул да истихса. Эрежеге карама. Тура, эреже боюнча кандай болуш керек эле? Алды, берди, ижап, кабыл. Ал акчасын алыш керек, бул буюмду алып кетиш керек. Туурабы? Валаху хияру ида рааху. Эгерде качандан көрсө, анын тандоосунда мүмкүнчүлүк бар дейт тандоо алышка. Инша аходагу, эгер кааласа аны алат, ва инша роддагу, эгер аны кааласа кайтарып берет. Ликаулихи саллаллаху алейхи вассалам: "Ман иштара ма лам яраху, фахуа бил хияри ида рааху, инша аходагу ва инша роддагу." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү бар, хадис бар. Кимде ким эгер бир буюмду көрбөй сатып ала турган болсо, анын тандоосу бар, ошону көргөндөн кийин. Инша ахода кааласа аны алат, кааласа аны кайтарып берет. Ооба, менде китеп бар деп койдум. Алам дедим, мен алам, ичиме бере деп тура, китепти көрүп туруп. Кааласаң аласың, жакпаса албай да коесуң. Бул сатып алуучунун укугу эмес. Бул шарият жүрөткөн укугу. Сен каалабасаң да сенин укугуң, Аллах неме шарият укуп берет да сага. Хакылоо берет. А шафилерде көрбөгөн нерсени көзү көр, сокур немелер адамдар содалап алышпайт. Сатпайт дагы, сатып да албайт. Көрбөгөн нерсени содалап алышпайт да. Бул жакта айтат экен ошо. Вала худжат али Шафии радиаллаху анху. Шафии радиаллаху анху муну худжат кылбайт экен. Нахи саллаллаху алейхи ва саллям бай'ил гурар. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдоо соодасынан тыйган дейт экен. Кара бул жерде жахала. Белгисиз. Билбейт ал. Ал көрбөгөн нерсени кантип алат? Сода жок аларда. Деп келтирген хадисне имам Шафи бул хадис ага далил болбойт деп атабыз. Далил болбойт дейт. Боло берет деп атабыз. Ланна ал-гурар анткени ал гурар ма кана аля al-khataril wujud. Ал бир алдоо анда бир кооптуулук табылгандыгы үчүн дейт да, коркунуч. Ыктымал бар, ыктымал бар. Бар же жок деген. Жакшыбы, жакшы эмеспи, барбы, жокпу? Аларда ал өкүлгө муктаж болуп калат да. Бирөө анын ордуна сатып алып кетип турат. Өзү сатып албайт. Wal kalamu fima idha qala bi'tuka ma fi kammi hada. Кандай эле ушундай бир сөздү айта турган болсо, мен саттым ушу чөнтөгүмдөгү буюмду деп атат да. Hada falam yatanawalhu al-khabar. Эми бул хабарды камтып албайт деп атат да. Бул азыр айткан хадис, хабар деген хадистин майласа. Бул хадистин ичине кирбейт, бул кирбейт. Хадис бул жөнүндө айткан жок дегендейчи. Уман ba'a ma lam yarahu fala khiyara lahu. Кимде ким жок бир сатуучу буюмду көрбөй эле сатса, анда тандоо ыктыяры жок болот дейт. Эми сатып алуучуда эле ыктыяр бар bizde, сатуучуда ыктыяр жок. Россияда жүрөт, байкана. Машина алып кой деди, сен ошондо Мерседес алып койдуң. Анан 3-4 айдан кийин кайра салды, мага акча керек болот. Машинаны сат деди. Ал машинасын көргөн жок. Ыктыяр жок андачы. Сата албайт да. Неме ыктыяр жок да. Сата берет. Ыктыяр жок. Кайта албайт. لما روي وشنا بالرواية بركن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضا له بالبصرة. عثمان رضي الله عنه بصرة بر жерин саткан экен.
من طلحة رضي الله عنه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه طلحة عبيد الله ابن رضي الله عنه сатқан екен فقال عثمان رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه айтқан лил хияру менде таңдау бар дейді екен لأني بعت ما لم أراه анткени мен мұны көрбей тұрып саттым дейді екен. Эми Усман Басрада жери бар екен. 10 гектар жериң бар деп сатып алган. Бирок өз барган эмес, көргөн эмес. Талха ошону алайын деп. Көрбөстөн, көрбөстөнчү. Эми сатар малда мен барып жеримди көрүп келейин деп ыктыяр алса болбойт да. Болбойт. وقال طلحة رضي الله عنه طلحة رضي الله عنه айтат экен менде да таңдоо бар дейт экен. Менде таңдоо бар. Менде таңдоо бар экен. Анткени мен муну көрбөй сатып алдым дейт экен. Көрбөй сатып алып атам азыр дейт да. Көрбөй сатып алып жатам дейт. Анан فحكم جبير ибн Mu'tim радиаллаху анху. Анан Жубайр ибн радиаллаху анху буларга өкүм чыгарып берет экен. فجعل الخيار طلحة радиаллаху анху. Анан бул жерден Талха радиаллаху анхуга өкүм чыгарып берген экен. Ыктыяры тандоосу. وكان ذلك بمحضرة من الصحابة. Алеми бул окуя сахабалардын көз алдында болгон. Мин Койри накирин, эч каршылыгысыз эле дейт. Эч ким башка кармаш сөз айткан жок. Аларды отурушкан, угуп ачкан, көрүп ачкан. فدل الحديث على المسألتين جميعا. Эми ушул хадистеги маселе эки маселени камтып алат деп атат да. Жогоруда айтылган эки маселе. Сатуу алуучуга ыктыяр берет экенбиз көрүүгө. Сатуучуга бербейт экенбиз деп. Өзгөчөлүгү ушулдан да. Эки маселе. Эми көрүүдөгү максат жөнүндө негизги тема. Эмнени көрүш керек? Эмнени көргөндө анан кийин тандоо ыктыяр болот дейт да ушундай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وإن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له. وكفلها. Эми сатып алган киши, бир киши кандай товарды көрбөй сатып алгандан кийин анан мисалы бир киши бир үймөк сатып алыптыр. Же үймөк эмес, бир киши үймөк сатып. Көрүүдө кандай максат? Мында үймөктү көрдүңбү? Үймөктү карайсың дагы аласың же албайсың. Ошо көрүүдө деп саналат уже. Көрүүдөгү максатты билишибиз керек биз. Көрдү деп өкүм алат. Мынтип карайсың дагы жактыбы? Мына үймөк будай турат. Чоң болуп турат. Сыртын эле карасаң жетиштүү деп атат да. Эми ошонун ичинен жаман болуп калсачы, ичи башкача болуп, сырты чоң болуп ичи ачсак эле ичи башкача болуп калса, андай ыктыяр жок дейт. Анда кыяр айып кылабыз да. Айып кыяр коет. Көрүү ыктыяр уже бүттү азыр. Көрүү ыктыяр бүттү, кыяр айыпка кетет ошо. Бир эле көрүш менен бүтөт экен ошондо. Бир көргөндөн бүтөт. Ошондо вайнадыр эле вачхин собрат кимде ким бир үймөк будай арпа же жүгөрүн сатып алса, ошо үймөктү жалпылай бир көрүп койсо болду. Саналат уже. Ал же көрдү деп сатып алат да ыктыяры жок. Көрүү ыктыяры болбойт дейт. Болбойт уже. Ау иля дохири сабы матуян же оролгон рулонду же кийимди көрсө, мындай түс-мүсүнү уже көрүп турат да. Бир материал рулон болсо, карайсың, сыртын карайсың, болду, алам дейсиң. Бардыгы ошондой келди. Бирок сүрөттүү болсо, ачып карашың керек. Ачып караш керек. Өткөнгөдөй сүрөттөр рулон болуп калса, цветной болсо андай гүлдүү. Ау иля вачхил жарияты же бир киши күң аялды сатып алат экен. Ошо күң аялдын жүзүн эле карап койсо, уже жетиштүү болуп эсептелет. Эмне максат бар, ошону карайт. Ау иля вачхи даббати ва кафалиха. Же бир жаныбар сатып алып жатса, кой алсаң, уй алып жатса, семиздин карайсың, кабыргаларына машат бар, басына үрсүн карайт, ким кандай карап, семиз. Ал жерде максат эт. Туурабы? ошондо жаныбардын ичинде сулуулук. Ама же вачхи даббат деген жаныбардын бетине караш керек ошондо. Бул жерде алар кээки үрүштүндө ошо бетин карап, жүзүн карайт экен да. Бизде бетин карабайт. Бизде деле кабыргаларына тишин карайт, тишин санайт да. Тишин санайт. Жакшы жашпы, картаңбы депчи. Ошондой болушу мүмкүн. Жаныбарды үрп адатта кайсы жагга көп көңүл бурулат, ошол жагын карап эле ала берсе, карагандан уже болду, ага ыктыяр берилбейт. Көрүү ыктыяр. Көрбөдү деген ыктыяр берилбейт. Фала хияр лаху. Мына ушундай учурларда ушинтип көрүп, кимде ким нерсе сатып алса, уже мында немеси жок дейт да, ыктыяры жок дейт болду. Ошо көргөндө болуп эсептелет. Көрүү ошо адис саудагерлер бар.
фахихтер эмес, фих илимин издеген алымдар эмес. Алымдар ошо максатын айтып коет, эмне максатты кылышыңа керек. Алар неме кылат, апрелдет этип, мындай экен деп. Адистер, телефон билген адам, компьютер билген программисттер карап берет. لأن الرؤية جميعها متعذر. Анткени алган товардын ушул нерселердин да, ушул нерселердин баардыгын баштан аякка чейин карап чыгуу бул мүмкүн эмес да. Мындай үзүр да, көп чыгыш. فيعتبر رؤيتهما يدل على الباقي. Эми калган бөлүгүнө көрсөтө турган, калган бөлүгү тууралуу айтып бере турган бөлүктөрүнө караса эле, мисалы жаныбардын семиздигин, күндүн мисалы жүзүнү, Товардын бирөөсүнө карасаң, калган товар ушундай десе болду дейсиң да, бирөөнү карайсың, ала бересиң. керектүү жерин караса эле болду. Үстүнө эле бир экөө картошкабызды кармап көрөт да, ошону эле. Ошондой эле деп ойлойт. Солар дейт да, сол ишек менен. Эми وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها. Эми кимде ким бир үй сатып алып жатат экен. Үй сатып алып, ошо үйдүн коросун эле көрүп, коросун көргөн болсо, ичинде комнаталарын көрбөй эле, бөлмөлөрүн көрбөй, ошо үйдүн коросун көрүп койсо эле болду. Ал үйдү көрдү болуп эсептелет да, ада ыктыяры жок дейт. Бул Абу Ханифанын сөзү. Абу Ханифанын заманында ошондой болгон экен. Үйлөр бирдей. Куфада 104-серия, 105-серия дегендей эле баардыгы бирдей экен да, коросун көрдү эле. Ошондо дар дегенде биз ошо дардын ичинде баягы особняк деген маанилүү да. Азыр вилла сыяктуу. Ошонун ичине сахн кирип кетет. Түшүнөбү? Баардыгы кирип кетет. Ошондо ички бөлмөлөр окшош болот экен да. Манзил деген, манзил деп да келет китебизде. Жазып алсаң болот. Манзил болсо бул шукка. Квартираларды манзил дешет. Ал бейт деп келсе, ал бөлмө. Фих илиминде байт деген сөз бөлмө маанисин берет. Дар деген болсо участок менен бүт курулуштар бар үй. Особняк, үй, даяр. Особняк. Жер там. Жер там десе болот экен. Жер там огород менен баардыгы. Сохун коросу. Эми бул Абу Ханифанын сөзү. Абу Ханифанын сөзүндө сиз айтмакчы баардык үйлөр окшош болгон, үйдүн коросун көрүп эле ал жагын билип койсо болчу деп болгон экен да. Куфада. Ошондо бул жерде буют деп келгенде бөлмө деп түшүнөбүз да ошондо. Бөлмөлөр. Ла мишахид буют. Бөлмөлөрүн карабай эле койсо болот, белгилүү. 104-серия бирдей эле деп, кухнясы бир жакта, баары бир жакта. Лана залика ядуллу алал бақи. Анткени бул жерде үйдүн коросун көрүш эле уже бөлмөлөр кандай экендигин көрсөтүп турат. Вакала Зуфар радиллаху анху, бирок имам Зуфар радиллаху анху айткан экен, ла будда мин ру'яти дахилил буют. Жок, мындай үйдүн коросун көрүп коюш бул жетиштүү эмес. Үйгө кирип, ар бир бөлмөсүн карап чыгуусу зарыл, шарт деп келди. Эмнеге? Зуфар эмнеге onu айтты? Бул кыяс, бул кыяс ушундай. Басрада болгон да болтур го? Басрада болгон. Башка шаарда болгон. Басрадан келген да, Басраны билет. Басрада болсо үйлөр башкача экен. Абу Ханифа Куфада болгон. Куфадагы үйлөр башка. Бизге азыр Зуфардыкы түшөт да, азыр баргандай да, көрүшүп керек сөз. Сөзсүз, Хатта шуккона көрүк. Лана залика кад яхталифу. Анткени үйдүн коросу, бөлмөлөрү ар кандай болот дейт. Азыр да ушундай. Вакила, эми айтылган сөздөр бар экен, эмне үчүн Абу Ханифа мындай фатва берди десе, Инна Абу Ханифа радиллаху анху афта алама ру'абил Куфати. Анткени Абу Ханифа Куфада үйлөр бир болгондуктан көрүп алып, ушундай фатва берген. Ал кезде үйдүн коросун көрдүлөр, комнатасы кандай экенин, бөлмөлөр кандай экенин билсе болчу. Fa inna taqti'a ad-dar la yaxtalifu 'indahum bis-sighar wal-kibari. Анткени Куфада үйлөрдү бөлүш, участок же квадратный метр аянттары бардыгы бирдей болгон экен. Чоң кичине болгон эмес экен. Аймасы болгон эмес дейт да. Бирдей болгон, э? Ва бай'ул a'ma ва shira'uhu jaizun. Эми биздин мазхабта көзү сокур, көзү азиз кишинин сатып алуусу дагы дурус нерсе. Шафилерде болбойт бирок. Ланаху мукаллафун мухтажун. Анткени көзү сокур киши дагы бул мойна шариат милдеттер жүктөлгөн муктаж киши болуп эсептелет. Валаху лхияру ида иштару шай'ан. Эгерде көз сокур киши бир нерсени сатып алса, ада ыктыяр бар. Кааласа ошону алат, же кааласа кайтарат. Сатып алгандан кийин да ыктыяр беребиз. Ланаху иштару малам яро. Анткени ал көрбөй туруп сатып алып жатат да, ошол үчүн. Эми мунун ыктыяры качан түшөт десек, ваясқуту хияруху бихиссил бижассил мабиа. Ида кана ю'рафу бил жасси. Эми ошо көз сокур бир товар сатып алды, ошол товарды кармап көрү. кармалап көрсө, алган нерсесин кармаласа,
анын ыктыяры түштү деп эсептелет да. Анткени кармалоосу көргөн менен бар да. Эгер кармалып билине турган нерсе болсо. Кармалып билине турган нерсе болсо. Ал бишамихи ида кана ю'рафу бишами же алган товарыны жыттаса, ал жыттап билине турган нерсе болсо, анда муну ыктыярын түшүрөбүз. Болду сен же көргөндөй деп өкүм беребиз да. Же даамдап көрөт. Же даамдап. Ау бидауқихи ида кана ю'рафу бидауқи же даамдап көрө турган нерсе болсо, көз согур киши алган сатып алган нерсесин даамдап көрсө, болду мунун ыктыяры түшөт. Же мында тандоо ыктыяр болбойт. Лана хада мин тарикил ма'рифати фи хаққил басир анткени бул жерде кармалап билүү, жыттап билүү же даамдап билүү бул көзү саламат кишинин дагы. Со адамдын Со адамдын деле акысы ушул. акысы ошо да. Со адамдын деле Жыттап көрөсүң да. билүү жолдоруна кирет болчу да бул дагы. Хавасыл хамс. Фафи хаққил а'ма аула эми көз сокур кишинин акысында бул нерселер ого бетер. Ого бетер. Укуктура. Вала ясқуту хияруху фил иқара хатта юсафу лаху. Эми көз сокур киши кыймылсыз мүлк сатып алган болсо, үй участок жер сатып алган болсо, ага ошол алган үй участогу сүрөттөлүп сыпатталып бермейинче аны ыктыяр түшпөйт. Бирок сыпаттап беришек. Сыпаттап беришек. Чоң кенен экен. لأنه لا طريق إلى معرفة ذلك إلا بالوصف. Анткенде кыймылсыз мүлктү көз сокур киши бир гана ага бирөө сыпаттап берсе, анан биле алат да. Ошондо анан биз ага болду товарыны көрдү, сатып алган нерсесини, ошондо анын ыктыярын түшүрөбүз да. Вакал Абу Юсуф радиллаху анху, Абу Юсуф радиллаху анху жерде кошумчалап айткан экен. Көз сокур киши юқафу фи мавди'ин, көз сокур киши бир орунга коюлат. Лаукана басирун дарааху, эгерде ошол орунда турган орунда эгерде бул мындай көзү сак саламат болгондо толук көрмөк. Өзүнүн алган жана кыймылсыз мүлкүнү. Тума юсафу лаху. Анан кийин ошол турган орунда ага алган жери же кыймылсыз мүлкү үйү сыпатталып берет. Файс кутахияр, ошондо сыпатталгандан кийин мындай ыктыяр түшөт, эгерде макул деп кабыл алса да. Лана хада аксама яктыр алей анткени кыймылсыз мүлктү түшүндүрүп жеткирип берүүнүн мындай жеткен чеги ушул да. Ушунан ашык албайсыз. Оңой жол ушул. Баягы сокур кишинин алып келип турганын сыпаттап берет туруп койгондо алат турган буюмду. Бул комната көбүрөөк чоң экен, бунусу кененирээк, мунусу кухнясы деп айтып кете бересиң да, сүрөттөпчү. Күн тарапта, күн чыгыш бияктан кирет экен деп. Анан ошондо каласа сыпаттар уккандан кийин каласа алат, калса кайтарбайт. Вакала Шафии радиллаху анху, имам Шафии радиллаху анху айткан экен, байул а'ма ва ширауху батилун. Көз сокур кишинин сатуусу да сатып алуусу дагы түп тамырынан жарабайт, болбойт дептир. Бинан ала мазхаби, өзүнүн мазхабына таянып. Алардын мазхабы кандай десе, анна широа малам ярох батилун. Көрбөгөн нерсени сатып алыш имам Шафиинин мазхабында болбойт. Жараксыз. Жараксыз. Факадаликал бай'у, ошол сыяктуу да сатуу дагы жараксыз. Фахада баидун. Эми биз айтабыз имам Шафиинин фатвасына, хада баид бул былайча айтканда Айры алып кетип калдым деген. алыс деген да. Жеткен маселеден деген. Абдан алыс. Лана кафир мина сахабат радиллаху анхум аммау. Анткени сахабаттын көпчүлүгү өз жашоосунда көздөр сокур болуп калган. Сокур болуп калышты. Сокур болуп калган. Мисалы Ибн Аббас, Жабир, Ибн Умар, Ибн Мунқид жана башка сахабалар көз сокур болуп калган. Валам янтақил манухум минал баяат. Бирок ушул сахабалар көздөр сокур болуп калгандан кийин балар сатуудан, сатып алуудан тыйылып калышты деген кабарлар келген жок. Андыктан бул кабар сокур кишинин сатып алуусу дагы дурус деген нерсеге көрсөтөт. Бул эми баягы кудуре биринчи матн болгон үчүн башка темаларга да кирип кеткен кебирдечи. Бул жерде фудули кирип кетти. Фудули деген башка бирөөнүн буюмун сатып койгон кишини фудули дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ман ба'a милка гайриhi би гайри амрихи. Фал-малику бил-хияр. Эгерде кимдир бирөө башка эле бирөөнүн буюмун уруксат сатып кое турган болсо, анда чыныгы ээсиге тандоо болот. Иншаа ажазал бай', эгерде каласа соода боло берсин дейт. Ва иншаа фасаха, эгерде каласа кайра акчасын алып алат дейт. Лианна фихи назрул жанибайни мин гайри порорин. Ал уруксат сатып берди да. Бузат дейт. Бузат дейм, соодасын болгондон берлик мындай эле, Тура? Сатпайм деп коет. Сатпайм деп коет. Макул болуп турат да. Өтөлек да. Акча берген. берип койгон болсо, акчачы. Акча берип койгон болсо, акчасын кайтарыш, акча берип
Senin машинаң бар, машина айдап жүрсүң. Ошо машинаны сатам деп бирөө айтып койду да эми. Башка эле сүйлөшүпчү. Анан $5000 деп сүйлөп койду. Сага 5000 выгодный болсо, мейли, сода жүрө берсин, анда сатамын дейсиң да. Мына мешіттің жанында машина кимдики десе, Кенжебай Дамыланыкі десенікі туурабы? Ушундай машина алат элем 5000-ге десе, давай сатам деп ал эле айтат да. Мен Анан сага чалат, машинасына клиент чыгып атат, 5000-ге мен сатып бердим. Договор кылдым деген сөз да, бул сатып келишим түзүп койдум уже, келишим түзүп атам. Сатасың, сатпайсың дейт. Кааласаң сатасың, каалабасаң сатпайсың. Келишим кетти деген сөз да. لأن فيه نظر الجانبين من Назаран мааниси эмне? көрүү, эске алуу. Сактоо дегендей ма? Азыр Ихтиярын дегендей. кызыкчылык десек болот. эки жакты Эки тараптын зыян болуп тарабы. Китебинде назаран болуп келсе, ал маслаха дейт. Маслах. Кызыкчылык. Кызыкчылык, сенин кызыкчылыгың жакшы болсо, ошо кызыкчылык карап да. Кызыкка карап туруп сода жүрүп кете берет мен болсо, келишим. Эки тарап көңүлгө алып десек. Кызыкчылык. Эки тараптын да кызыкчылыгы каралат да. Сатышкан. Ал деле $5000 алып Разы. сен саткың келген 5000-ге. Сата албай жүргөнсүң. 4000 болсо да сатам дегенсиң, 5000 болсо сатам деп сүйүнүп кетесиң да. وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أعطى عروة البارقي دينار يشتري له به أضحية. Чындыгында Пайгамбар саллаллаху алейхи рухсат берген бул нерсеге. Урват аль-Барqi деген сахабага бир динар берип турдан, ошого бир Пайгамбар өзү үчүн бир курбан сатып алып кел дептир. Курбан айып ойноп калды. Курбанчылык сое турган бир кой сатып алып келип берчи деп 1 динар берди. Таштаро бихи шатайн. Ал эми сахаба бардаган ага 2 кой сатып алды даган 1 динарга. Ва ба'a ahadahuma. Өкөн бирөөсүн кайра сатты даган. Би динарон. Өкөн бирөөсүн кайра 1 динарга сатты. وجاء بدينار وشات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دينار. وجاء بدينار. Содагер да я. Азанра кой алды дагы, кымбат сатып. Кой алып келди, 1 динар кошо алып келди. Пайгамбардан фaqabila wa da'a lahu bil baraka дейт. Аны кабыл кылып, ал сага содаңан береке болсун деп кайра Пайгамбар дага дуа кылып койду. Ошондо устаз биякта эки кой сатып алды да. Анан эки кой тең Пайгамбардын мүлкүнө өттү да. Ошол эки койдун бирисини Пайгамбардын уруксаты жок деп сатып жиберди да. Ооба. Ким ага разы болду ошондо Пайгамбар. Ошол да, ошо маселе болот да бул жердечи. Пайгамбар саларга айткан эмес андай кылып. Койлап ке деди. Ал өзүнчө эле соданы башталды жери. Алып, сатып, акчаны көбөйтүп. Ошо маселе айтат да. Ошондо уруксат берилип атат да өзүнчө элечи. Бул сондай болгондо анда кайтарып салмакта апарып кара эме кыл деп. ولو لم ينعقد كما قال الشافعي لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم дейт. Эгерде келишим сода болбойт дей турган болсок дейт. Ошо биринчиси тараптын уруксаты жок эле сода болгон дей турган болсок да да, ооба. Анда тамаша уруксат бербейт эле. Ооба, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уруксат бербейт эле дейт. Азыр бир телефон алып кел деп 10.000 берсе, 10.000ден көрдүм, сумдады. Сен башка магазинден алып 7 деген көрсөң, 7ге алып туруп 3.000 алып берсең болот да. Сөз мен айткан 10.000ге барып албашың керек дегендейчи. Арзан десем, арзан жакшыраак берсең болсо. Ооба. Ошону фудули деп да. وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا للمتعاقدين بحالهما. متعاقدان. ترى жазылып калды я. Алиф бар деди. متعاقدان بحالهما дейт. وله деген ошол маликат чындыгы менен ал уруксат берет дейт. إذا كان المعقود عليه باقيا. Эгерде ошол келишимге разы болгон болсо, ошондо кала берсин дейт. Товар бар. Солдашкан эки тарап бар. Уруксат берилет. لأن العقد يبقى ببقاء العقيد ومحل حكمان дейт. Себеби бул жерде акт тагын болду дейт. Келишим болот, туурабы? Келишкен эки тарап бар. Буюм да бар да. Буюм да бар. Махал буюм да. Махал деген буюм. فأما إذا هلك المحل أو أحد المتعاقدين كما جاء فالإجازة تلحق العدم дейт.
Ал эми эгерде ушул буюм жок болуп кете турган болсо, же сатуучу менен же сатып алуучунун бирөөсү жок болуп кете турган болсо, анда уруксат жок болуп калат дейт. Ошондо окшош кандай болуп калат? Үчүнчү кишиге бирөөнүн товарын сатып алды, осы сүрөттөгү да. Анан товар же жана келишкен тараптын бирөөсү өлүп калды. Ошондо соода сразу автоматически бузулабы же жүрүп кетеби? Бузулуп жок болот. Полициясы таркап бел адам деп атпайбы? Бузулат да, кайра товар кайтарылат, акча да обратно кайтарылат. Кайтарылат. Ошондо мажлиске токтоп турат да бул жер. Мажлистен эле бирөө Ижазага. Уруксат. Келишим болбогондой эле болуп калды. Келишим болбогондой болуп калды ол жерде. Келишим жок. Келишим түзүлбөй калды. ومن رأى أحد Эми кайра кайттык эми. Көрүү ыктыярына кайра кеттик. Эки сүйлөм эле башка тема кирип кетти. Там көрүү деп жазып коюш. Бул биз өзүбүздүн темабызга кайра келдик да. ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما дейт. Эгерде бир адам эки кийим сатып алыптыр. кийимдин бири. Экиинин бири. Экиинин бирөөсүн сатып алыптыр, Упаковкалар болот го, эки кийим. Бириси бир упаковка. Ошо бирөөсүн көрдү. Бирөөсүн көрдү. сатып алыптыр. Андан экинчи сатып алды. Кийин экинчисин сатып алган болсо, Жок, сатып алды. Экөө сатып алды, андан кийин Жок. Кийин көрүп атат да. Бирөөнү көрүп эле сатып алды. Бирөөсүн көрүп сатып алды. кийин экинчисин көрүп атат, сатып алгандан кийин. ثم رأى الآخر جاز له أن يرده. Кийин экинчисин уже кайтарып бериш керек дейт, кайтарып берсе болот. Экөөнү тең кайтарып берсе. Экөөнү бирөөсүн көрүп, бирөөсүн таштап койбойсуң да. Ал экөө сатты. Экөөнү сатып алсаң, Сага бирөөсү чыкса, бирөөсүн таштап койбошуң керек. Ал атай ошентип сатты экөөнү. Упаковка. упаковка кылып, Бирөөсүн көрдүң, бирөөсүн көрбөгөндү карап жакпай калса, анда экөөнү чогуу кайтарасың. Чогуу кайтарышың керек. же чогуу сатып алыш керек кайра. Бирөөсүн алып койбошуң керек. Тактап башынан айтайлы могу жерде мисалы эки комплект кийип турат, алар отдельно сатылбайт вообще. Анан киши келди да экөөнү тең сразу көрбөй эле бирөөсүн эле көрүп, экинчисин көрбөй эле сатып алды. Анан үйгө баргандан кийин экинчисин көргөндөн кийин жактырбай калып же дабинеси болуп, кайра кайтарып берсе болот, бирок кайтарганда бирөөсү эмес, экөөнү кайтарыш керек да. Кудум ошондой да. لأن رد أحدهما يؤدي إلى تفريق الصفحة قبل تمامها дейт. Себеби бул жерде экөөнү бирөөсүн кайтарып бере турган болсок дейт. Жанагы келишимдеги Упаковканы бузуп коет дейт. Ал толук болбой калат. Комплект бузулат. Софка деген Комплект. Бир ящик азыр помидор сатат, арасына начарларды кошуп сатат да. Октом 100 сомчу. Анын начарларын алып туруп тамдап алсам болот да. Ал атай ошентип туруп арзаныраак бир баалап сатып атат. ومن مات وله خيار رؤية بطل خياره لأن اختياره بطل بموته дейт. Бул деле белки шарт кыярга окшош экен, тандоо ыктыярында эле. Бул да каалоо. Көрүү да. Эгерде өлүп кала турган болсо, жанагы сатып алуучу же сатуучу дейби? Көрүү ыктыяры бар адам өлүп кала турган болсо. Сатуучу болот да, ошондо сатып алуучу. Сатып алуучу. Сатып алуучу. Батыл хыяры жанагы мемеде эле көрүп алуу ыктыярда эле жок батыл болот дейт. Жарамсыз болот дейт. Ошондо бир киши месен көрбөй эле сатып алды, товарын көрө элек эле, өлүп калса, болду, уже соода толугу жүрүп арка кайтмай жок болуп калат. لأن اختياره سواء اختيار اللي بطل بموته أن يلسمن عن نفسه بالتوليد. ومن رأى شيئا ثم اشتروه بعد مدة لتا. Эгерде кимдир бирөө бирсе сатып ала турган, бирсе көргөн болсо, мен машинаны сен көрүп кеттиң, баарын машинаны кеттиң, алган жоксуң. Анан бир айдан кийин же бир жумадан кел, баарын атасың дегендей. Дан сатты, فإن كان على الصفة التي رآه عليها فلا خيار له дейт. Бирөө сатып алып койсо да бул жерде. Сатып алып калгандан кийин Канча бир мөөнөт өткөндөн кийин келдиң, кайра карасаң баягы эле сыпатта. Өзгөрткөн жок. Дагы эле ошондой турат. Сиз бул жерде сатып алгандан кийин десек болбойбу? Бир убакыт өттү, сатып алды, сатып алгандан кийин анан кийин сыпатты караса ошондой сыпат чыкпады. Же жозо чыкты ошондой. Бияқта келет. Ошо мурунку көргөн сыпатында турат абалда, эч кандай өзгөргөн жок. Анда мына ыктыяр жок дейт да. Ыктыяр жок уже. لأنه اشترى ما رأى дейт. Көргөн мойын жок.
Себеби кандай көргөн болсоң ошондой эле мурда кандай көрсөң ошондой эле Ошол эле сыпатта турат. Сапат өзгөргөн жок. Сапат Сапат өзгөрүп кетсе эле, анда көрүү уруксатын кайра беребиз. кайра беребиз дейт. Wa in wajadahu mutaghayyiran falahu al-khiyar deyт. Эгер жана сыпат өзгөрүп кете турган болсо, анда биз хиярды беребиз дейт. Li fawati sifati, сыпат жок болуп кетти дейт. Жок кетти. Мурун ошондо бул бижима мурун көргөндө машинаны. Кийин көрбөй эле сатып алды ошол машинаны. Кийин келип караса, Мурдагыдай чыкпай калган, а? Мурдагыдай чыкпай калды да. Анда буга ыктыяр беребиз. Эгерде бижима мурун көргөндө эле болсо машина, анда ыктыяр жок. Сонда жүрүп кетти деп эсептелет. Ошо менен бүтөт.